Ошолар айтып чыкты. Борончу менен Тынар ажырашыптыр деп. Тынар эке. Элдер аябай кол чабып атат го. Сиз ойлоңуз, мени сагынып кол чабып атыптыр деп. Onun kışı menen zerigiştir, buh boluptur. Konoktorдун кол чапканына караганда буларга да бир кой союм деп берген окшойсуң, а? Айттым, бир кой союп берем, бирок квартира алганда дедим. Ачыгын эле айттым да. Бул отургандар сага таластын, чүйдүн же жалбаттын көрүүчү эмес, бу жерди оштоп коет. Жетим айттым, сайенең дейт кармалып отурасың анан кийин. Assalamu alaikum, керемет кечиңиздер менен урматтуу Ордолуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, сиздер менен жолугуп жатканыбызга чеги жок кубанычтабыз. Алтындан кымбат убактыңыздарды ажыратып келип отурасыздар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кош келипсиздер. Рахмат. Жалпы аял затын 8 март майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жеке өзүмдүн атыман, биздин чыгармачылык топтун атынан жана ошондой эле мен Бишкекте жашаган квартиранын хозяйкасы Свет эженин атынан да куттуктайм. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Рахмат. Барыңыздар кош келипсиздер. Биздин концертибиздин темасы эки дос деп аталат. Концерттин алып баруучусу менин атым Али Султан. Борончу агай менен Тынар агайым айтты, концертти сен алып барасың деди. Ана мен Тынар экемен сурадым да. Башка деле куудул балдар бар, ошолар алып барбайбы? Кичине белгилүү популярныйрактар десем, жок, азыр сен катуу чыгып атасың, сен алып барасың деди. Ошо концертти мен баштадым, агайым туугандар, барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мен концерттин башында айтып коеюн сиздерге, ары бери көп баспаңыздар, себеби сиздер ары бери басканда биздин ой чачырап кетет. Биз көбүрөөк разговорный жанр, көбүрөөк сүйлөйбүз. Ошон үчүн жана айтканым ошол болчу, ким ары бери басса баспасын дегенчи. Şu basmanızlar surançı sebebi bizden oy çaçırıp gider. Biz konser koyutkanda sizler ar verip basa versenizdер. Ama zalda ulumundun öküldері apalar көп oturasыздар ғой. Жана biz ээрчип деген келиндей болуп калабыз. Бизге көңүл урбай элесиздер, телефон карап ар берип басып жүрөрсүңүздөр. Бизге өтө ыңгай сабал жаралып калат. Коноктор орун алгандар, орун алып электер бар экен. Сиздер орун алып алыңыздар. Өтүнүч, мен ага чейин бир фонограмма аткар. Кечирип коюңуздар. Geçirip koyunuzlar akayın tuğanlar. Çıkarma aytam da fonogram aytam da açığını aytып aldım da geçirip koyunuzlar. Rahmat akayın tuğanlar. Rahatsızlık bildirim. Musulmançılıkta aytat, musulmançılıkta. Kımınday жақшылык kılsan da, kımınday жамандык kılsan dağı жараткандан жоğu болмайынча адам баласына ажал берилбейт экен. Жақшылык kılsan жақшылык кайтмайынча, жамандык kılsan жамандык кайтмайынча жараткандан ажал берилбейт экен. Мага кол чапкан жакшылыгыңыздарды унутпайм. Мен керек болсо сиздерди койсой бүйгө чайга чакырам. Рахмат. Неме бирок азыр эмес. Өзүм үй салганда азыр квартиралап жүрөм. Хозяйкам Бишкекте жаман көрөт дежи. Капризнийраак. Туура түшүнөсүздөр. Орындуктан орун алып алыңыздар. Рахмат, сиздер кол чапсаңыздар, өзгөчө жанагы кыз бала алыс жака турмушка чыгандан кийин төркүлөп келет го. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Кой кыздын күйөөсүн уяттап, кыздын байкеси, тайкеси койсой түштөндүрөт го. Ошо мен түштөндүргөндөй эле болдуңуздар. Себеби Тынар байкем айтып аткан, чыгып алып элди тажатып алба, кийин да сенден кийин окат кылышыбыз керек биз депчи. Азыраак сүйлө дагы эл күлсүн болбосо тезирээк мени чакырып кой, ырдап келе бер деп. Ошентканда рахмат. Мен бүгүн максатыма жеттим. Анын үстүнө быйыл үйдөгүлөргө да айтып койдум эле, быйыл чыгам деп. Үйдө барсам өткөндө айтат да, кеткениңе бир топ болду, эмнени таптың депчи. Ана мына тапкандарым залда отурат деп.
айтам да постоянныйчы. Сен кеткенден бери биз 2 келин алдык, 2ден бала төрөдү. Сен сахнадан эмнени төрөдүң деп ошентет. Өлгөн үстүн көмгөл Тынарбай экен бул жактан айтат. Жанга шайып калды да. Чыгыш керек болду. Концертибиздин темасы эки дос деп аталат агайым туугандар. Билесиздер, мындан 7 жыл мурда, толук 7 жыл мурда менин эсимде Борончу агайым менен Тынар агайым экөө чогуу концерт койчу тандем болуп. Ал убакта дагы элдер аябай көп келчү. Анан ортодон ден соолукка байланыштуу Борончу агайым чыгармачылыгында тыныгуу жасады. Анан ошол кезде жана журналисттер бар го, блогерлер. Ошолар айтып чыкты. Борончу менен Тынар ажырашыптыр деп. Анан тааныштар, менин да тааныштарым бар да азбы көп. Анан алар да менден сурагачты. Тигилер эмне болду? Сен жанында элең го, эмне болуп ажыраштың? Эмне болду деп айтты. Жаңылык жакшы көрөсүз го? Анан мен айттым, билбейм, эркек менен эркек ажырашканын көргөн эмес элем. Анын үстүнө экөөнүн ЗАГСы деле жок болчу. Болгон экөө бирге иштебей калды, чыгармачылыгына бир аз тыныгуу жасады дедим. Ошо журналисттердин тили менен айтканда экөө ажырашып кеткен учурда мага аябай оор болду. Жана атасы менен апасы ажырашып кетип, таятасынын үйүндө калган бала болот го. Ошондой болуп ортодо мен Бишкекте калып кеттим да. Жар эмес, же бер эмес. Анан кайра ортодон бир топ убакыт өттү, экөө алдыңыздарга келип, бүгүн тамашаларын тартуулайбыз деп, бисмилла деп, мына жаз айынын алгачкы күндөрүндө сиздердин алдыңыздарда турат. Мага дух пайда болду. Жана атасы менен апасы жарашып алса, таятасына салам бербеген небере болот го. Ошондой болуп бүгүн менде дух пайда болуп, анча-мынча артисттер чалса албай ошентип аткан кирбезим агайым туугандар. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө жакшылыктар көп болсун. Жана кул чапкандар, мен дагы бир рет айтып коеюн сиздерге. Айтарга сөз таппай атам. Күлүү болуп алдыңыздарга төшөлгүм келет. Жанагы 2 адам жазасың го? Сетевой бизнес. Үчүнчүсүн тапсаң айлык чыгат дейт го? Ошол экөөнү таап, үчүнчүсүн таппай атсаңар, үчүнчүңөр мен болом керек болсо. Рахмат сиздерге. Рахмат. Рахмат, сиздер ушинтип кол чапсаңыздар, мен ойлоп атам да, шу агайларым ээрчип жүрө бербей өзүм эле келип концерт койсомбу деп. Рахмат. Себеби мен түшүнүгүм боюнча концерт 1 күн болушу мүмкүн, 2 күн болушу мүмкүн, туурабы? Ордолу Ош шаарында 5 күн концерт болот. Анан Тынар агайым менен Борончу агайым барыңыздар эле, көргөнсүздөр, тааныйсыздар, туурабы? Мени эч ким тааныбайт, мени эч ким билбейт. Аны ойлоп коем, ушу Оштук туугандар мени көргөн эле келип атат болуш керек депчи. Не может быть 5 күн мынчалык келишчи? Болду экен. Сизде бала кезинен жакшы көрөм байты. Апе балкондо да киши бар турбайбы? Кечирип коесуздар, кандайсыздар, жакшы отурасыздарбы? Майраңыздар менен. Неме жанагы 11-класстар вечер кылып атса, 9-класстар тамды тегеренип, аңдып турат го. Ошондой болуп калат экен сиздердики. Майраңыздар менен дагы бир рет. Рахмат. Мен дагы бир чыгарма аткарып берейин. Сөзү Байдылда Сарногоевдуку, Обон Алтымыш Кадыровдуку, Ак сүйүңдөн бере турчу бир тамчы деген жагымдуу чыгарма. Мүмкүн болсо чогуу ырдап бийлеп олтура. Себеби адам баласы бук болот го, ошону 4 нерсе менен жазат экен. Бирөө ырдап, бирөө бийлеп, бирөө ичип, бирөөгө арманын айтып чер жазат экен. Жок, чын мен өткөндө көрдүм да, айылга барсам, тайнем келип алып, апама колунда калган келинин өлө бирдекелерин айтып атыптыр. Аны айттым, бук болуп калган экен дедим. Анан мен да азыр ойлоп атам, сиздер мындай кол чап атсаңыздарчы, улар деле ошо тайнемдей эле бук болгон окшойт. Кышчы менен жата берип, жазга чыгып бук болуп, кичине кол чап атат окшойт деп да түшүнүп калып атам. Келанайындар, рахмат. Кредит алсаңар поручитель болуп берем керек болсо. Рахмат сиздерге. Мен сиздер менен ушунчалык жакын болгум келип атат агайым туугандар. Рахмат сиздерге. Могу башка артисттерди концерт бүткөндөн кийин сүрөткө чыгып аласың. Сүрөткө түшүп эле кетип калат го. Жолдо элде деле ошентип кетип калышат. Кокус менен ошентип бирөө жарым. Сен жана Али Султан деген артист белең, жүз сүрөткө чөзсө. Мен керек болсо, анын убактысы болсо барып кафеге чейин барып чай ичем. Эгер ар ким өзүнүкүн өзү төлөсө. Биз мындан көп бир 2-3 жыл мурда концерт коётсак, Бишкекте Воронцовка деген бир эс алуучу жай бар, курорт. Ошол жерде концерт коётсак, бир аксакал алдыда отурган экен. Неме балам жаш эле бала кезин, көп сүйлөйт кезин, Тынарды айтып койбойсуң, биз ошону көрөлү деп келдик эле деди да.
Ансыңарында есім бар етегім жабайын ем туғандар. Анын үстіне концерт менікі емес, тигилердікі. Мен концерттің башында айтып қойын, мынау 3 ай болды мен қалып сүйлөй, далилмен сүйлөп атам. Бүгін концерт өзгөчө жакшы болот. Себеби балконда да адамдар толтура турат, астында да толтура турат. Биякта келген артисттер купулу толуп, акчаларын эсептешип өздөрүнчө. Бүгүн мынча теткен десип кыялданып ошентишет. Мага залда эл болобу мени кызыктырбайт. Себеби концерт меники эмес. Мен контракт менен келген артистмин тугандар. Концерт болсо да болбосо да күнүнө 800 сомдон акча берет мага. Анан элдер жакшылап, жана сиздер поддержка көрүп атпайсыздарбы? Ошентип кол чабуулар болгондо жанагы Тынар деген балаңыздар мартык кылат. 200 кошот үстүнө 1000 таза алам. Рахмат агайым тугандар. Өзгөчө разымын мен. Рахмат. Концерт меники эмес бирок тугандар, туратчу. Тынар Борончу деген агайлардыкында адашып калган жоксуздарбы? Ар кандай ойго кетесиң да тугандар. Рахмат сиздерге, ыраазычылык билдирем. Ошону айтып коеюн дедим тугандар, ачыгын айтып койгон жакшы да. Мен эми алдыңыздарга Тынар байкем бүгүн мен өзгөчө мындай башкача уктаймын го, бир болсо кечиндечи. Жаңы эле айтып аткан, элдер тажатасын. Чыгып алып кайрчыды болуп кол чаап деп кыйкыра бербе депчи. Алар концерт көргөнү келген. Болгону 9-чы ряттагыларды айтты, ошолар кол чапсын, чакыруу менен келгендер деп. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ошенткен да. Сиздер ор болуңуздар. Мен деле жана мен курактуу артисттер бар го. Ошолорго окшоп, "Вош, кеттик, чогуу, укпетам, мына" деп алып барып коюш колуман келет. Болгон Тынар агай мен Борончу агай тынч алып бар адамдар эс алганы келгенде ошентип айтат да. Мына согуш 41-жылы башталып 45-жылы бүткөн да. Ошондон бери төрөлгөндөр 90-жылдарга чейинкилер эмнегедир тынчтык түшөт да. Уят болот. Ошентип басып коет го. Мен курактуу жаштар башкача концерт көрөт. Анан ошентсем, ана мен эмне деп айтам, кол чапкыла деп десем, Борончу агайым айтты, антип айтпай эле мындай деп айтып кой. Медиктер иликтеп чыгыптыр. Адам баласы кол чапканда кан басым бирдей айланат экен. Көтөрүлсө түшөт экен, түшсө көтөрүлөт экен дагы. Анан манайы жакшырып, нерв клеткалары жоюлат экен. Анан адам баласы күлгөндө раковый клетка жоюлат экен. Адам баласы когда санага батканда раковый клетка ойгонот экен. Бүгүн биз сиздерди баарыңыздарды эле тегиз текшиле ошо 500дөн дарылап коелу деп ушул жерге келдик. Рахмат агайым тугандар. Рахмат. Бул жер шифакана. Мен ошол жерде процедураны жүргүзүп аткан практикантмын. Жанагы больница барсаң деле заведующийлер айлык алат, шапканы ошолар алат турабы? Практиканттар акырын кетип калышат го. Ошондой эле практикантмын мен агайым тугандар. Сиздердин элегиңиздерден, сыныңыздан өтө турган практикантмын. Чоң элдик тауып дарыгерлер бар, жана Тынар Борончу деген дарыгерлер бар. Азыр Тынар деген балаңар чыгып тамырдан карап отурула баарыңыздардын айтып берет Кудай кааласа. Дартыңыздарга даба таап кетиңиздер. Себеби кыргызда айтат, күлкү өмүрдүн мүлкү дейт. Өзбек тугандарда болсо, күлкү хаммага шифа дейт. Шифа таап кетиңиздер агайым тугандар. Рахмат. Мен неме сиздер кайра кол чаптыра берсе, азыр кол чаба турган жерде айтып берем. Азыр мен Тынар байкем чакырам. Ошол келген кезде келет, анан мени көрсөтүп калса мен колумду көтөрөм. Бир шаңдуу кылып кол чап бересиздер. Ошол келген кезде анан колумду чүйгөн кезде токтотуп каласыздар. Себеби кайра кол чаптыра берсем, ал даярдалганын билип калып, көзүн бакырайтып алып өлөрүнөн башканын билет. Баарын. Ошон үчүн ошол келген кезде агайым тугандар, суранч. Биз да кичине оокат кылалы, мындай жүзүбүздү ачып алалы, суранч сиздерден. Мен эми алдыңыздарга бүгүнкү концертибиздин эң башкы каарманы
Кыргыз сатирасында өзүнүн чоң орду бар. Белгилүү Кудул элибиздин эрке уулу Тынар Курбаналиевди сахна төрүнө чакырам. Тынар Курбаналиев. Рахмат. Неме Тынар эке? Рахмат. Тынар эке. Элдер аябай кол чабып атат го? Сиз ойлоңуз, мени сагынып кол чабып атыптыр деп. Огон кышы менен зеригиштир, бук болуптур. Ошентинче залда отуруп алып үшүп калыштыр бу жерде. Ошол эке. Али Султан Супатаев деген биздин жаңы чыгып бараткан жигитибизге бир кол чаап коюңуздар. Неме коноктордун кол чапканына караганда буларга да бир кой союм деп берген окшойсуң, а? Айттым бир кой союп берем, бирок квартира алганда дедим. Ачыгын эле айттым да. Бул отургандар сага таластын, чүйдүн же жаллабаттын көрүүчү эмес, бу жерди оштоп коет. Жетим айттым, сайенең дейт кармалып отурасың анан. Неме сиз айткан коюң жок муну мен союп бересиң буларга. Эмес, Борончаканы сойсаң 3 адамдын башкасына жетпейт ал бу. Аке, неме сиз айткандай кылып бир койду союм да баарын салам да майдалап. Жетпей ошондо. Биздин аягын чыгып келаткан жигитибиз өзүм иним болот Чалабаттан, Сузактан өзүм жалгыз эле ушул келип калып жакшы болуп калды. Али Султан Супатаев деген жигитке кол чаап коюңуздар мынакей. Көркөнүңүз, чыгармачылык ийгилик болсун. Азыр Кыргызстанда жаңылыктарды уктуңуздарбы? Фонограммага тыюу салып койду го. Аны биздин акыбал оор болуп калды, аябай эле могу артисттердикичи. Анан мен ойлойм да, ушу тыюу салып койду. Эгерде фонограмма ардысам эмне болот, камайбы? Анда артисттердин жартысы кирип кетеби тиги жака депчи. Өзүмчө ойлонуп калдым да. Коноктор орун алганга чейин мен бир жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Сөзү Токтогул Имашевдики, обону Сардырбек Жумалиевдики Бульварым деген жагымдуу чыгарма. Маэстро кеп. Барамсыздар мен. Толгон өмүр жазып болуп турганын, толкунданған жүрөк оту жыргалын, Фрунзене күндө жаңы көрүп кошуп, гүл жыттанып сүйкүмдөнөт бульварым. Фрунзене күндө жаңы көрүп кошуп, гүл жыттанып сүйкүмдөнөт бульварым. Обонумдун күсүн арнап бырдадым, ойлорумдун гүлүн терип ыйгардым, жайышы шайырланып болпоруп, жашты кечтин салтанаты бульварым, жайышы шайырланып болпоруп, жашты кечтин салтанаты бульварым. Бир ден соолуу чоң кол чаап коюңуздар, майрамыңыздар мен. Söylötüңдөн сага тиңдиш тапмадым, саймаланган жашылырам жашарым, сергиткен сыптары жашка ден берген, сүйү толгон сулуу көчөм бульварым, сансыз өмүр
rahatla bölünген süt olgun su Alley bulvarı Rahmat. Maestro dayımı git deganda. Mamıqday Жүрегіңда Жұмшақ болып қолыңдай Жүрсің болу Сүйгендігің анықтап Қиғаш қарап Қайнадың оқарыптай Сусаттың Sudan çıkan balıkтай Azdық қылап Bir жылмайып қойғының Аққақтаттың Сусын беріп жарытпай Terеңдейін көрейін Чөгіп кетсем Өз балым өзіме Қалдан мені Тартып алғын демеймін Ашық болған Абылыма қарағын Сатпачы Қорға бараттамағын Ақ сүйінген Бері тұрчу бір тамчы Жоқ дегенде Ерінімді алайын Ақ сүйінген Бері тұрчу бір тамчы Жоқ дегенде Ерінімді алайын Maestro, rahmat maestro. Aylanayın Құдай.